уткан чейрек финалда. Андан соң Сухин Тесерчинбет аттуу Монголиялык каршылашындагы артта калтырган. 2 беттеш өткөрүп финалга чыкты. Сакура Мотоки деле ошондой 2 беттеш. Филиппиндик жана индиялык каршылаштарын жеңди. Тыныбековага келсек, азыр мына мүмкүнчүлүк дароо. Буга чейин былтыр дүйнө чемпионаты финалында 2 балбан кез келгендигин билесиздер. Жананда Айсулуу Тыныбекова жеңишти камсыз кылган. Өтө оор беттеш болгон десек болот. Финалда Айсулуу Тыныбекова Мотокини 4-1 эсебинде артка калтырган. Ушул жолу Айсулуу Тыныбекова Сакура Мотокини кайрадан уткан Загребте өткөн рейтингдик турнирде. Анда жарым финалда Айсулуу Тыныбекова уткан, финалда Кайл Мираклды жеңген. Айсулуу Тыныбекова эми ачык айтканда жакшы формада. Быйылкы жылдын эсебинде дагы жакшы баштады. Олимпиада оюндарында жолдомо бар, ошол эле Мотокиде дагы жолдомо бар. Бул 2 балбандын күрөшү ушуну менен бүт калбайт. Париж Олимпиадасында да кылынышы мүмкүн. Эскертүү ойзеке эскертүү Сакура Мотокиге берилди. Нурбек Изабеков кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама команданын башкы маштыруучусу. Өтө жан дүйнөсү менен берилип, ар бир күрөшкө, ар бир шакиртине жан тартат. Оңой менен сүйлөй отургандыгын көрө албайбыз. Ар дайым ушул күрөштүн ичине кирип, ар бир кадамын, ар бир кыймылын, ар бир катасын айтып турат. Жана Сакура Мотоки 30 секунд ичинде ыкма жасаш керек болчу. Бирок Мотоки акыркы аракетин жасап көрдү, азыр бутка кирип мүмкүнчүлүк издеди, бирок мүмкүнчүлүк болбоду. Эсеп 3-0 жана караңыздарчы. Юрмандардын дагышы Ладагуан жолунап чыгып бара жатат, жана ушул жерден ойлаш керек. Тизелеп чыкты менимче, ошондуктан упай берилбейт Мотокиге. Кайтуудан көрөбүз. Айсулуу Тыныбекова атаандашын артка түртүп, ададары артына өтүүгө жетишти. Эсеп 3-0. Атаандашын артына өткөндүгү үчүн 2 упай, жана ошондой эле буга чейин Сакура Мотокиге 30 секундалык убакыт берилген. Эскертүү. Ал аракетинде дагы эч нерсе кыла албады. Бул жерде караңыздарчы Мотоки. Жана 2 упай бар. Бирок ортодогу калыс убакыт бүткөндөн кийин бул аракет жасалган деген чечимге келди. Ошол себептен упай берилбейт. Күйөрмандар бүгүн Бишкек аренага толуп келген. Айсулуу Тыныбекова мынакей өзгөчө стиль, өзгөчө чач жасалгалоо менен келген бул турнирге. Жана Айсулуу деген дауыштар аренада жаңырып жатканын көрсөңүздөр болот. Кайталоодон көрөлү. Мына ушул жерден биринчи Мотоки өзү чабуулга чыккан, бутка кирүүгө аракет жасаган, бирок абалды мыкты көзөмөлдөп атаандашын түртүп, андан ары артына өткөнгө жетишти. Экинчи 3 мүнөттүк, азырынча эсеп 3-0, бардыгы жакшы. Нурбек Изабеков башкы маштыруучу.
Айсулу Тыныбековага эмне кылыш керек экендигин ар бир кадамын айтып берип жатат. Сакура Мотоки өтө кооптуу, биз билебиз. Караңыздарчы, кайрадан бутка кирди Мотоки. Бир аз активдүү болушу шарт. Айсулу антпесе эскертүү берип коюшу ыктымал. Буга чейин биринчи бөлүктө пассивдүү дал ошол Мотокиге берип, анын жыйынтыгында Айсулу дагы бир упай алган. Бул жолкусунда эскертүү Айсулу тарапка көрсөтүлүшү мүмкүн. Экинчи бөлүктүн 1 мүнөт артта калды. Азырынча эч кандай активдүү аракеттер деле болгон жок. Айсулу Тыныбекова үчүн бул эми ыңгайлуу десек болот. Убакыт анын пайдасында иштеп жатат. Бир мүнөт 45 секунд. Айсулу Тыныбекова, ой-ой-ой, бул жерде Мотоки караңыздарчы бутка кирди. Жана коргонуу бул жерде бир аз оорго тургандай. Мына ушул жерден мына жасап кетсе болот, бирок Мотоки караңыздарчы. Атандашынын артына өтүп кетүү коркунучунда турат. Бирок колду бутту бербеш керек ушул жерден. Жана Мотоки азамат Айсулу Тыныбекова 2 упай бар бул жерде. Жок, азырынча бери элек, негизи азыр бутун аш керек. Жок, айландырып кетти. 2 упай, эсеп 5-0. Айсулу Тыныбекова андан ары дагы бир айландыруу 7-0. Жана андан ары бул жерде туше болуп калышы ыктымал. Жок, Мотоки бошонду. Азыр Мотокиге 3 упай кайсыл жерден берилди, түшүнүксүз. Андан кийин Айсулуга дагы 2 упай берилди. Азыр Нурбек Изабеков дагы калыстардын берген упайларына макул эместей. Бирок азыр челлендж берүүнүн кажети деле жок менимче. Демек 7 эмес 9 упай болуш керек деп айтып жатат. Азыр 3 калыстен кайрадан чогулуп жыйынтык чыгарат. Кайсыл учурда Сакура Мотоки 3 упай берилип калды, мына ошол жерден бир аз суроо жаралды. Сакура Мотоки караңыздар. Маанайсыз. Демек 9-2. Нурбек агай көрсөткөндөй эле 9 упайды жазды. Беттештин бүтөөрүнө 36 секунд калган учурда эми тобокелдик кадамдарга барбаш керек, коргонуш керек. Ой-ой-ой, Мотоки караңыздарчы. Эки упай бар, жана бербеш керек азыр. Айландыруу аракетин жасады. 9-4, жаман эмес. 11 секунд калды, урматтуу достор. Кайрадан бутка кирди Мотоки. 2 упайды көрсөтүүдө, ортодогу калыс 9-6. Жана убакыт бүттү. Айсулу Тыныбекова, урматтуу көрөрмандар, Азиянын 6 жолку чемпиону, элестетиңиздер. Азияны 6 жолу жеңет деген бул албетте тарыхый көрүнүш. Бир гана Кыргызстандын тарыхында эмес, жалпы Азия чөлкөмүндө дагы сөз түрдө Азия чемпионаттарында 6 ирет алтын медалды жеңип алыш бул көпчүлүктүн колунан келбейт. Айсулу Тыныбекова тарых жаратууну улантат кайрадан. Барды